Assalamu alaikum. Урматтуу аксакалдар, аталар, агалар, туугандар, арбаңыздар, энелер, эжелер, жеңелер. Кыргыз эли санжыргалуу кылым карыткан дүйнө жүзүндөгү эң байыркы элдердин бири. Кытай тарыхында, жазма булактарында кыргыз тарыхы мурун 7000 жыл деп айтылат, азыр 8000 жылга жерин чукулдап атат. Ошол кыргыз элинин ичинде саяк эли, саяк уруусу да байыркыдан бери жашап келаткан эл. Бул чоң окумуштуулар, мисалга алып айтсак, Абрамзон, Аристов, Бахадур ушул саяк элин Скифтен чыккан тикелей эле урпактары деп эсептешет да. Анан ушул бир элдин же уруунун атын тааныткан эмне деген маселеге токтолсок, ошол бир уруунун атын тааныткан бул ошол элден чыккан баатыры, күлүк аты жана сулуу кызы болот экен да. Анан бүгүнкү темабыз ошол Тайлак баатыр жөнүндө болсо, Тайлак баатырдын ошол санжырасын кай жактан келип чыкканын биздин ардактуу агабыз Токтоналы Дегенбаев айтып берсе, андан кийин сөздү жагдайына жараса уласак. Тайлак атабыздын түбүн чекир саяктан тартат. Бул саяктан куртка түгөл дедик Шакир атабыздан. Анан курткадан Кудайберди Аккабак деп 3 баласы бар. Кудайбердиден Кулжугаш чоро деп айтылат. Чородон Марка Баарчык. Баарчыктан Карга Тоймат дейт. Тойматтан Жамболот. Жамболот баатыр, Жамболоттон Кожоберди Байбагыш Рыскул деп 3 уулу болгон. Анан Кожобердиден ал өзү баатыр киши чыккан, өзү Кожоберди өзү. Рыскулдан Атантай Тайлак 2-1 тууган болгон. Атантай Тайлактын энеси бизде санжырда айтылат, ушул Бишкек баатырдын улуу кызы Нават деген болгон деп, Бишкектин жээни болгон да Атантай Тайлактар. Андан калганын акем боласың, андан этемин толуп. Бул Токтоналы Дегенбаев агабыз кадимки ушу Актала жергесинен чыккан Дегенбай аксакалдын небереси болот. Куймакулак ошо ыман саяктардын санжырасын ушул 75-жылдан бери изилдеп толуктап келет. Жана ушул Көл кылаасындагы Чырпыкты айылынан ушул качкын агабыз ушул Тайлак баатыр жөнүндө дагы ушул билгениңизди ортого салсаңыз. Мен Тайлак баатыр жөнүндө билгенимди айтып берейин. Тайлак баатыр 1796 жылы төрөлөт экен, жарык дүйнөгө келет экен, Соңкөлдө төрөлгөн деп айтылат. Рыскул бийдин баласы болот. Ал Тайлактын бир агасы Атантай. Атантай төрөлгөндө атасы ушу Атантайыма жолдош болсо экен деп жүрүп, экинчи баласын Тайлак деген ат коет экен. Тайлак баатыр кичинекейинен ушу жигиттерди, балдарды чогултуп алып, ар кайсында спорттук ушундай өнөргө, кылыч чабышканга, мылтык атканга, жак атканга үйрөнүп чоңоюшат экен Атантай экөө. Анан элдер дагы чогултуп алып, жигит балдарды ошолорду машыктырып, үйрөтүп, анан калычтарды коюп, бүгүн эңиште Атантайдын жигиттери жеңди, күрөштө Тайлактын жигиттери жеңди деп ушундай баа берип турчу экен. Ошентип ошондой өнөргө машык алып чоңоет. Чоңоюп анан Тайлак Рыскулдун үйүнө ушу кадырлуу кишилер, эки жактан келген кишилер ошол үйгө көп келишкен. Бир күнү эле Сынчы деген келип калат экен. Анан Сынчыга сынатат экен Рыскул үй балдарын. Балдарын сылап, анан Тайлакты ушундай жактырып, Тайлак бу балаң баатыр болот, кемеңгер болот, эл багат, элди душмандан коргойт элин деп, анан атаңдын өмүрү кыска болот экен, элесин талга камбай алган шекилдүү деп коет экен. Анан көрсө энеси Тайлак боюнда болгондо жолборстун жүрөгүн талгак болгон экен. Ал убакта Кыргызстан жолборс жок, анан бир мергенчи бир көкжал каршкыратты бугуп, ошонун баягы жүрөгүн өпкөөрүн алып келип кайнатып берип, анан ошондон төрөлгөн бала экен. Анан Тайлак эр жетип чоңоюп, ушу Кыргыздын жерин корuyт, элин корuyт. Жанакы чек ара турган жерлерди кыргыз жигити менен
кыдырып басып тияктан Кытайдын эмелери келет экен. Ошо жоодон коргоп кыдырып басып жүрөт. Бастырып жүрөт экен да. Анан тайлак жөттөп ошентип ал душман да кире албайт экен. Анан буга Кокон хандыгы кичине эме кылып баягы эми бийлик кылайын дегендей кылып алар баш ийбей койгондон алып барып карматып алып барып камап коет экен тайлак, Атантай тайлакты. Анан кыргыздарга салык да төлөбөптүр да Кокон хандыгына. Кыргыздар 2 жылкы салыгын алып анан куткарып келип барат экен. Барсанан хан Кокон хандыгын куткарып, анан тайлактын бир буурул аргымагы бар экен. Ошол буурул аргымакка кызыгып аскер башчы тайлак экөөбүз дос бололу. Ушул аргымаңды мага бер. Мен сага Ахалтекин парадасындагы 2 аргымак берейин. Десе анан тайлак жок баатыр. Бизде Кыргызда ушундай сөз бар. Ат адамдын канаты дейт. Бул менин биринчиден канатым. Экинчиден жолдошум. Бул бере албайм муну. Бул бөлөк кишиге мингизбейт, карматпайт дейт экен да. Анан баягы ишенбей анан минип көрөйүн деп минсе буурлар мөңкүп көтөрүп чаап ыза болуп калат экен да. Ыза болуп калгандан тайлак өзүнүн аргымагын минип алып 5-6 киши барат, ошо менен жүрүп кеткенден Кокон хандыгын аскери башчысынын артынан 50-60 сыпайы аскерин жиберип өлтүрүп тигилерди, аттап келгилер жиберет. Анан тайлактарда шекшип калат экен дагы. Анан баягы төтө жол деп коет кыргыздар, жашыруун жолдорго салып, Карагай чер дегенди аралап ушундай качып отуруп анан бир айылга келет кечкүрүн. Анан келип айылга келип бир чоң ак боз үйгө конуп түшүп, биз Кудай конокпуз ушундай келе атабыз десе анан мен отургула чай ичкеле конок болгула деп анан силер кандай уча келе атасыңар, кайдан деп аны сурашып келгенде биздин артыбыздан аңдыгандар бар деген жана келип кеткен Кокон хандыгын сыпайлар силерди куугунтуктап жүргөн турбайбы деп анан ошондон качып анан жашырынан буякка келет, айылына келишет. Айылына келип айылында туруп калат. Анан Калмак Кытайдын бир немеси Кашкардын акими. Эми кээде айтылат 400 жигит деп, кээде 600 дейт. Бирок мен да бир эме китептен окугам, бул Кыргыздын тарыхында бар. Ошондо 800 жигит экен даанасы. Ошондо жигиттер менен Атантай тайлакты же байлап келесиң, же өлтүрүп келесиң деп жиберет экен. Баян-Бутан деген аскер башчысын. Анан алар түнкүсүн жол жүрүп, күндүзү жашынып, жатып ошентип отурган тайлак менен Атантайдын айылына кетип ошондо бул акталар турат экен алар. Анан келип анан басып айылды. Атантай тайлак мергенчилеп кетип калган болот. Айылды басып калып анан ошондон тайлактын 2 аялын балдар менен өлтүрүп кетишет экен. Анан бөлөк баягы олжолоп мал салын, баягы жигиттерден, кыз келиндерден олжолоп алып анан кайта кетет. Кетип бараткандан жигиттер жогору барат тайлак. Тайлак анан ошо тайлактын эмеси бар экен, ар кайсы жерде баягы эмеңдүү чалгаган барса ошол буурунун башчысына барат экен, ал буурунун башчысына айтып экен, баланча жигит менен мынча жарап жагып менен баланчадан кезигишебиз деп гана кабар берип койчу экен. Ошол айткан колос жерге келип чогулчу экен да. Чогулган ошол кол менен тайлак ошол бир капчыгайдан кол салып тигилерге. Узун эми 1,5 чакырымдай чалып келет да, 800дей кол болсо, анан жана эмеси олжолору болсо, анан капчыгайдын тиякпай гана мергендерин коюп койгон, ошол таш кулап талкалап атып, ошол келген Кытайдын бирин аман калтырбай, кетирбей бүт кырган экен. Анан кырып, анан элин кайра тартып алган экен да. Анан дагы бир жерде айтылат, бул жылдыз санагыч айтпай эткенде келип тиги Рыскүлдүн үйүндө конок болуп калып анан балдарын сынатканда жылдыз санагач айтат экен тайлакты. Сары жылдыз бир экен, кемеңгер болот, баатыр болот, эл багат, элди коргойт деп. Анан чолпон жылдыз нурунда төрөлүп тур, махабаттуу болот. Канча аял алса ошончо балалуу болот дейт экен. Тайлак менин эмем боюнча 9 аял алат. Анан 9 аялдан 22 балалуу болот. Ушундай балалуу болот да, ошолордуку туура келген экен да. Анан тайлакка баягы душмандар көп болот. Анан Апар деген бир жигит аскер башчысында 500дей кон менен Кокон хандыгы жиберет тайлак. Арап.
Ана арап деп те лапар деп те айтылат экен. Анан ал тайлактын ар кайсы жерде саудагерлерден, жибек жолунда саудагерлерден тынчылар бар экен. Ана ошол тынчылар акырын келип тайлакка мурдакка барып келип кетчү экен. Боболар момундай камынып атат, сага кол салган атат. Момунча курал жаракчан жоокерлер деп анан ошого карата тайлак өзү даярданып анан тозуп чыккан. Тозуп чыкканда ушу арап менен арап келатканда да арапты кай жерден тозом, кайсы жерден ушу өлчөл жерин өзү да тубаса полководцевиңди киши го деп анан ойлонуп туруп анан ушу жерин ылайыктап, ада душман жыргап келатканда эле жерден чыга калган сүлүү тоор аргымы бар экен. Ошо менен тайлак балдар чыга калчу дейт. Арап жекеге деп эле. Анан өзү дагы uzun turası bizde özü denesi bayağı güç tutaş. Şunda batır eken, anan sakalı şunu jetken sakalı şunda kişiken de, anan nayzamen jekege çıkçıken, argımağı da tor argımağı da taylak nayzalsa nayzanlığı mı çürkaç eken. Kılıç çalsa kılıçlığı mı çürkaç yürütülgen. Anan belki tulpar ve düşman tulparındağı üstünlük kılıp bu sır gösterip çıkan da. Napar менен жекеге чыгып, напарды жекеден өлтүрүп, анындагы кайта колун үйүнө жеткирей тамак ашын берип туруп, экинчи мага катылбайсың. Кайта бияка келбейм деп убадасын анан кетирип ичкен. Анан ошентип жүрүп анан аягында кокон кандыгынан бир эдигене деген бир казактын бир зөөкүрү. Ал өзү кыргыз жигит курап эле өз аябай зор балбан киши экен. Эл сайышка түшкөндө сайышкан кишинин найзанын башына илип келчү экен ал эдиге. Ооба. Анан ошол зөөкүр нашакүр немени жумшайт экен. Чын аракес ушундай экен да негизи. Анан жумшап ага да бир 500 сыпай берет. Ошо. Же башын кесип келип бер, же эмеси тиргармы. Кокон ханды жумшап барат. Анан баягы жибек жолундагы тигилердин кишилери кабар айтып кетет тайлакка. Ушинтип келатат. Куралдары мындай, момунча дейт. Анан тайлак ошол убакта ким атан таягасы тайлакка таарынып Тоғызтороого көчүп кетип калат экен. Анан Тоғызторогон атан тайга да кабар берет тайлак. Баланча күнү ошол жерден жолугалы деп. Ар кайсысы колдорун барын чогултуп жолукканда эле келсе чогулуп келсе эле атан тай келбей коет экен. Атайын таарынып кеткен атан тайлак баатыр деп эле тайлакты сыйлайт эл. Мен тайлак аскер башчысы болсом, мен туу башы болуп жүрсөм, мен айтылбай эле тайлак айтылат деп ушундан таарынып кетип калган экен. Анан ошондо агасына бир нааразы болот, таң ой атам тай, ушу мен ушу эдиген өлсүн дедиңби, кантип ушуга бардың деп тайлак. Бирок менин согушум биз мындай адилеттүү согуш, элибизди, жерибизди коргогон согуш. Тынчтык биз жеңиш биз жакта болуш керек деп анан кейгени ушу согуштан көп киши курман болот да. Анан далай киши курман болот, үй бүлө сыйлап боздоп калат. Ушу курмандыкты кандай кылып азайтыш керек? Муну ушуну ойлонуп да, кандай кылып элди көп күрөңгө учуратпай душманды жеңиш керек деп ойлоп анан чабаган жиберет экен эдигеге. Эдиге биринчи могу жерден согуш алып, жердин эмесин да айтат экен. Анан биринчи согушту эки эменин кол башчылары жекеме-жеке согуштан баштайлы. Андан кийин кыргыз жигитибиздин согуштан баштайлы. Деп анан ошенткөндөн эдиге жекеме-жеке эки кол башчынын согушуна макул болот экен да, кыргыз жигитинин согушуна макул болбойт экен. Анткени тайлактын кыргыз жигити күчтүү аябай машыккан эме жигиттер экен да. Тайлактын өзүнүн баягы телеохранительдүү 10 жигити бар экен. 10 жигити ал саяк эмес экен тайлактын урусунан. Ар кайсы жерден келген мыкты жигиттер экен. Анан кийизди асманга ыргытып жиберип, жаа менен аткылап түшүрбөй туруп алганда жерлери бар экен. Ушундай көз катар экен да. Анан согушта onu birbirinin korkup, taylakты korkup, taylakalardı korkup, bu taman çıkçı eкен, ушундай согуш экен. Жан сакчылар турбайбы? Жан сакчылар ушундай жигит экен да. Анан эдиге жекеме-жеке макул болот өзүнөн. Кыргыз жигитке макул болбойт. Мейлим ошол эле жакшы деп эдиге эптеп аны жеңип алсам дегендей кылат. Баягы астынан эле колдун астынан эдиге жекеге деп чыгат экен. Тор аргымаа менен тайлак. Анан эдиге
өзі бір қара қашқа кілтеген чоң арғымағы бар екен. Осы ғана көтеріп чұрқат екен. Бөлек ат көтеріп бітіре чұрқайды емес соғысқа. Анан ошол ат бөлек ат мініп аны жетелеп жүрген да міне. Анан ошол арғымағын алып келіп береткен астына жігіттері. Ана арғымаққа мін тетегі қырғыз азыр найзаның башына сайып келем дейді екен. Едіге. Анан өкө қатырышып мындай келетті. Келуінен найза иметерді тайлақ аттың қапталына өтіп түседі екен. Оқи тайлақ жігілді болып тұр дейсет, оғып қарып, найза тибейді екен, осы оғып бартқан шалқат медегімді чоқмар басы саяғы бар оқшайтында. Оса мен оң тізігімді өтіп бартқан, оң тұз ұрып кеткен. Едігені. Шылқат бөмінен. Тізе көріп тістейді тайлақ. Қайта тигендеріп, қайта қайырғанда бұяқ жағынан шығып, екінші тізеге де ұрып тістейді екен. Екі тізе атшысымен тізесін орғанды байқаласы керек деген едіге. Анан үшіншісінде қатыстырғанда көрейін деген өкөтең тіке сайышқанда өкөтең найзасы сынып кетеді екен. Анан қылышын алып соғысады. Қылыш алғанда бұл соғысқанда екі үзеңгі керек екен де қылышқа. Үзеңге темініп тұра қалып соғыс керек екен. Едігенің екі тізесі жарақсыз болып қалып, бұты шақылдап қалады екен. Анан ошоны туаттан батылы қылыш қармаған оң қолын қият жап тастайды екен. Анан қият жапқанда едіге теңселіп аттан жығылады. Едіге атқа міне аттанып атқанда айтады екен мергеніне. Мен бірдеме осым тетте қырғыз соғып кетпесін депші. Анан бұра тартып тайлақ мында жүре бергенде езелі мүдірілбеген тор арғыма мүдіріліп кетеді екен. Ошонда оқ атылып тайлаққа тибей қалады екен. Тайлақтың мергендері даңдып тұрған екен, ал тиг мергендерге тартып тастайды екен. Анан едіге өлгенден кейін беркелі көп іштеке қыла албайды екен. Анан батыла бағынып береді екен. Ең ақырқы соғыс ошол екен. Анан ошондан кейін алардағы кетіреді екен баяғы азығын беріп жолға жеткізді. Екінші келбейсің деп. Мына ошо боюнча андан кейін соғыс болбой, бұл Қашқарды да алатпас деді тайлақ үшін. Қашқарды алып, Қашқардың акимinin kızım kaynak alsın deydi eкен da. Жоқ, мен жолумду деп Атантай алсын deydi eкен. Жоқ, мен жолумду мен элем деп ким чыгат? Атантай. Анан Тайлактын Атантайдын жолу кошуласын деп Ишик агасынын кызын Тайлак алып, ошондон эки балалы болуп, Тайлак кийин өлгөндө ошо Ишик агасынын кызы бозда ыйлап атып алып Тайлактын кыркына жетип өлүп калат экен. Жалаң күйүүсүнөн эле. Ушунчалык жакшы көргөн экен да. Анан качкынага. Анан Тайлак жанакы 9 аянын бирине дагы мындай катуу айтып камчы чаппаган киши экен. Анан кыргыз жигити тегеректеп кончу экен Тайлактычы. Анан бул Тайлак өлгөндө муну уусипап эле атай өлтүрүп коет экен. Анан Тайлак ошондо чоң рахмат. Качкын Аксакал, сиздин багы эл Качкын Аксакал деп билет да, бирок өзүңүздүн азан чакырган ысымыңыз ким? Иманбек. Кимдин уулусуз? Мамбет акындын. Чоң рахмат. Эми кеп учугун ушул Нарын областынын Актала жергесинен келген Санжыра иликтөөчүбүз Токтоналы Дегенбаев Аксакалга берсек, мына Тайлактын баатырдыгы бул уруу аралык чабыштарга качпандыгы деп көп айтылат да. Анан сиз жанагы ошол Тайлактын кай жактан келип чыгып, саяктын кайсы бутагынан келип чыкканын да айттыңыз эле, дагы бир тактап өтсөңүз ошондон баштаңыз. Анан Тайлактын эрдиктерин ошол аталарыңыздан укканды ошолор жөнүндө кеп салып берсеңиз. Эми Тайлакты айтпадымбы, Рыскулдун баласы депчи. Аны эми Атантай Тайлактын эки бир туугандын булар төрөлгөн жери Каргалык деген жерде төрөлгөн деп айтылат бизде. Казыр Тогуз Туруунун калаасы турган жерде, Каргалык деген жерде төрөлгөн деп. Анан ошо Каргалыкта төрөлүп, булар турганда Тайлак 9-та, Тайлак 7-де, Атантай 9 жашында буларды Кашкарга жиберген экен. Жанагы азырынча ушул бир өнөргө, кылыч чабышкан, ат оюндарына деле согушка үйрөткөнгө, менимче
Аскер өнөрү. Аскер өнөрүнө да азыр ушу бир Шаулин бежети бир өндөрүнө жиберсе керек да, шуну барганда ошондо ошол 5 жылда келген дейт экөө кайрылып Рыскулга. Ошондо ошол үйрөткөн тиги мастер дейм. Ошол киши айткан экен. Атаның тай болду, тайлагың төбө болду деп. Анан булардын аты ошол бизде айтылат, атан тайлак эле болгон. Анан тигилер ошол айткан үчүн атан тай, тайлак болуп калган. Аты деп айтылат бизде. Атаның төбө болду. Атаның тай болду, тайлагың төбө болду деген экен. Анан тайлактын артыкчылыгы ушу болгон экен, ал киши кылыч менен да чабышкан кыйын, найза менен да сайышкан. Аны өтө күчтүү болгон, жайда атты чаап баратып айланып кетчү экен. Кыргызда келе баатыр ушинткен экен. Бирөө тайлак, экинчиси балбай. Жайда атка айланып өтүп кеткен, чаап баратып эле. Айланып чабышып берген да. Ушул өнөр болгон. Анан тайлакты эки эл ат көтөрчү экен, буурулат, анан турат. Ал киши аттарынын үчү жеткенин жигит тандаганда бир эле опут болгон киши. Найсасын тутам калган жерге кактырып туруп, суурда чеген. Ошону атчан келип суурган жигиттерди жигит кылып алчу экен, тандап туруп. Өсү минип туруп, суурганда тисесин бүкпөгөн атты, ушул жарайт деп ошол эки ат көтөрчү экен тайлакты. Буурулат менен турат. Ушу аттар ушуну тандаган да бул киши. Анан бул кишинин биринчи жигити ошол Атантай агасы болгон, Атантай уулу болгон 2 жаш. Ал киши ошол туу түбүнө турсун агам деп туу түбүнө коюп, Бөбөтөй деген жээни болуптур, Кара Бөбөтөй деп койчу экен. Ал киши баатырлык кылган, кыйын баатыр болгон. Токочор деген баатыр болгон. Чыбылдый деген баатыр келип кошулган бастардан. Чыбылдыйды ошо айтылат, бул жанагы Эрденек хандын тушунда ошол жер ээлөө үчүн жиберилген бастардын башчысы болуп келген Чыбылдый бий болгон деп айтылат, бирок Чыбылдый тайлактын убагында бий эмес, тайлактын жигити болуп жүргөн да. Андан Чомой деген баатыр барып кошулган, буга Кемпир баатыр болгон. Бул кишинин авам туура айтат, жанагындай бир 10 чакты жигити постоянно жанында болгон да. Жан сакчылар. Жанында чогуу жүрүп, чогуу туруп баатырлык кылган. Анан бул тайлак атабыздын жана мен окуп аткан архивке караганда Арпа жайлоосунда Чатыркөлдүн боюнда дейт 15 күнү деп бир жүрөт, 2 жумада бир жүрөт. Кыргыз эли чогулуп, экитискин бир чылбырды тайлакка берди дейт. Тайлак ошол жерден үлүш бөлдү дейт. Үлүш деген сөздү ушундай түшүнүп атам. Мына биз кыргыз мамлекетиге өмүрдү калганда дыйкандардын баары үлүш бербеди жерди бөлүп. Мамлекет ээлик кылып туруп. Тайлак үлүш берсе, ал ушу башты хан болсо керек да, жерге үлүш. Мына бул уруу бияка жашайт, бул уруу бияка жашайт деп үлүш бөлүп элди бөлдү дейт. Ошондо жана басыстардын баарын бул акталардан кетесиңер дегенде, Сарчычен деген чокур чечени келип тайлакка барып суранып атпайбы, ошондо мындай айтылат. Тайлак Майстан деген жерди ошо басыстардын жери экен да, басыстар бул саяк ылайыктуу жер экен, буга жылкы кармап турабыз, өрүш. Буткылы көбүрөөк, жоо келсе дагы бутка жер экен деп бастар ал жерден кетиребиз деп кубалагандан ошо Сарчычен деген киши болуптур, экөөсү сокур болуптур, өзү аябай чечен киши экен, бастардын башчысы болуп аксакалган. Ошондон бастар мен барайын эми жер которуп кетпей деп, ага чейин эле бастар кайта барып, кайра келип, улам барып келип турган, эми жан тарапка өтүп кетишип, кайта келип турушкан. Анан эми кайра кетпебизди, жерлик болуп калсак деген тилек менен ошол Сарчычен барам деп айттыргандан тайлакка барат экен Сарчычен. Анан барганда тайлак угат да, Сарчычен келтат деп угуп, сокур немени шылдындай эле деп жигиттери айтса макул деп коюптур. Майстанда чөптөрдүн баштарын мында байлап угам, сокур неме чалынса, сөзгө жыгып, баса албасаң эмне келдиң кет деп айталы дейт экен да. Сарчыченде кыракы кишиден барып аттан түшүп анан сурап балдар, эмне бар, тайлак каякта десе айтыптыр. Тайлак үйдүн жанында дөңдө отурат эл менен. Анан бирок чөптөрдүн башын байлап коюп туруп, такпасыңыз чалынбай дейт да. Анан коштоп алам бутун таптак көтөрүп сороктоп мынтип барса, анан тайлак анда баягы болуп турган убагында жанында кишилер 40 кадамга жетпей аттан түшүп барчу экен элдин барды. Сырттан келеби, иштен болобу барган кишинин бардын 40 кадамга жетпей токтоп, ат жанаган ошо барып таазим кылчу экен да. Анан ошо сороктоп анан баргандан баягы таазим кылып, кел сокурум, сороктоп кайдан келдиң дептир. Сүйлө десе айткан экен. Баатыр турна көктө, тузак жерде, сөз сенде, кулак менде, каякта менден сөз болсун. Өзүм сокур болсом, чөпкө чалынып араң басып жүрсөм, биртке асыраагы элек басып элек.
элдин эгеси болду деп канатына калкалап калам деп келдим астыңа деген экен. Ошондо таңдын көрө ушу мен элдин башында турсам, ушу элдин майымын ушинтип чөп байлап коюп шылдың кылган экенмин деп болбостур. Бир жаңылып турум да, чеченим рахмат. Тура бер кетпей эле кояйын десем, бизде кал деп майыстандан чыгарып, бер жакта ошо келти чап деген өзү Каратала деген жер бар, ошол бөрлүүнүн ичине ошол жака коюп, бастар ошол жака турула деп койгон дейт. Орус уулу да бастар болду, орус уулун да чыгарган да аяктан чыгарып, кара суунун ичинен. Ошо майыстанды саяктап элеп кылган да. Анан Тайлактын жанагы жигиттеринин ичинен Чомой Баатырды өткөндө тукумдары барып, ошол Куран окутуп кетишти. Чомой менен Кемпир экөө чогуу мындай бирине бири мындай тең ата болгон батырлар экен да. Чомой мурун келгенде ошо кемпирлер айттырып коштурбай койгон экен. Чомой жок эле кереги жок, Чомойду кошпой эле кой. Чомой нана экөө тиякты кыйын болуп турбайбы? Бизге келсе тең ата болот бизме. Кошпойсуң деп коштурбай койгон экен. Анан кошпой койгондон Качкеге барган экен. Качкеге барып ушинтип Тайлак мени кошпой атат, коштуруп коюңуз. Айтыңыз деген экен. Анткени себеби бул Бишкекке бул Тайлак жээн болсо, бул Чомойдун атасы да жээн да. Ошондон бул Качкеден барып бирөөндө айтылат, тур атыңдын куйругун жулуп келчи деп айтат. Бир туруп чылбырдын кысынтысын колуна берген дейт. Не тутам деп бир тутамдатып берип, бар эми ойлонуп кел деп койду. Эшикке чыккан жанындагы киши айтты, тутамдап саначы, санаса кылдан 100 экен да, 100. Анан бул 100 кылды эмнеге берди? 100 кыл керек деген турбайбы? Деп анан буларынан бугудан казактан менен барып Чомой чаап, жылкын алып барып Качкеге бергенде болуп туруп атыр. Эми Тайлак барып кошту. Мен айтты анан барып коштурган экен. Жигит болуп. Ошондон анан жигит болуп жүрүп булардан жанагы тиги көрсөтмөсү менен барганда Качкеге. Анан бул Тайлак Баатырдын биринчи эрдиги бул жанагы Кытайдан келип жанагы баатыр болуп келгенден кийин Кокон кандыгынын чебине биринчи кол салат. Ошондо 16 жашта болгон экен Тайлак. 16 жашында кол салып, анда Кокон канды кыздардан алчу экен да, кыздан налог алчу экен да, сулуу кыздарды. Ошо кыздарды алып кеткенде Тайлактар бар, Тайлак келдим бербейбиз деп аткан делди. Дем байлап Тайлак Баатырыбыз келди. Кытайдан келди деп аткан мезгилде алып кетсе, Тотуя деген кыз ошо кошуп ырдап, кошоп ыйлап, Тайлак жөнүндө Тайлагыбыз кайда гана бизди алып баратпай деп ырдаган экен да. Ошондон Тайлак ошондон ошол менин тиги Кокондун жас оолдорун 9 жерден тороп чаап куткарган дейт. Ошондон баштап 9 тур аталган деп айтылат, 9 тур деген жердин аты. Тайлак Баатыр ушу 9 жерден тосуп, ошо жас оолдордун куткарган улам куткарып кетип турган экен да. Олжо кыздардын баарын, олжого түшкөн налогтордун баарын. Ошондон Тайлакты келип кармап кетип, анан аяктан да ошо ортого кишилер түшкөнбү кандай, ошону бошотуп ийип, анан Казакстанга качып кетип Тайлак. Анан кайта бир жылдан кийин келип, анан кийин кайрадан Кокон чебин алып жанагынтип арапты өлтүрүп, арапты өлтүргөндө мындай айтылат. Арап келетат деп угулгандан кийин анан кайерден тособуз муну? Деп анан бияктан өзүнүн аскерлерин чогултуп алып барып, эл ичине келсек эл кыйналат, эл кырылат. Четтен тосолдон ошо жанагы муна келден ара барганда арап өлдү деген жери бар. Арап өлдү, кайкак мындай кайкача бел болот. Ошонун ар жагында Шараккан суунун боюна барып Тайлак араптын жолун чалып келем деп барып, анан жайдын ысырында көлөккөгө түшүп жатып уктап калган экен. Анан араптагы жаңгыс жол чалып астыга чыгып көрүп уктаган кишини найсаман ойготуп, "Эй, тур, сен кимсиң?" десе. "Мен Тайлакмын." Анда мен араппын деп таанышып. Анан Тайлак жерде жатат, тиги атчан турат. Анан эми биздин жер, келип түштөн түшүрүп, таамсыз. Деп отуруп экөө сүйлөшүп отуруп анан эртең кандай беттешебиз эми? Десе айткан экен, эми Баатыр ушу болсун. Экөөбүз беттешели. Мен өлүп калсам, сен элди тонобойсуң. Сен өлүп калсаң, сенин жигиттериңди мен кырбайм, өлтүрбөйм. Деп экөө уадалашып. Анан Тайлак арапты аткарайын деп жанына коюп, найсасын жанына койгондо айткан экен Тайлак келип тиги эмеге, бөбөтөйгө жээнде. Арап менден кыйын окшойт деп кантип билдиңиз айтыптыр. Ырым кылып наспай сурасам берди эле, даамды мен оостейин деп оостойп, наспайны эгиме салып аткарып атсам, анын найсасы меникинен 4 жар усунураак экен. Биринчи артыкчылыгы. Айбалтан илип койду, анан айбалтан илдирип коюп, эрдин кашына. Найсасын кагып ошо айбалта менен тигинин
чопкутун түргөн бөйрөккө чаап өлтүрүп арапты. Анан арапта мендей баатыр экен, анан ак кепин деп жууп аскерлеринин баарын куралын алып туруп кетирип ийген дейт. Анан мына арап түшүгө мен ак кепин деп коем, бу да баатыр экен эми деп анан коюп, арап өлдү деп ошо араптын күнбөс бүгүнкү күнү бар ташып коромдоп койгон турат ошол жерде. Ошол Бычан суусунун боюнда арап өлдү деген кайкы бар, арап өлдү деп коет ошол. Аты ошо турат ушунда. Бычан Коштөбөдө, Тогуз-Туру менен Коштөбөнүн бери жагында. Коштөбө менен Акталай менен Тогуз-Турунун ортосунда Бычан деген суунун ичинде ушундай бар да, арап өлдү деп коет. Ошол жерде бар. Тайлак баатыр арап менен келип антташып келген экен да, көрсө. Жанагы экөө беттешкенде Найса менен беттешип аткан кезде бөлөк курал албайлы. Найса колдон чыкпайынча. Же болсо бирөөбүздөн Найса түшүп калса, экинчибиз Найса салбай, анда кылыч көтөлүп. Кылыч бирөөбүз сынып калса, анда бөлөк курал көтөлүп деп антташкан экен да. Анда ошол бөбөтөйгө айтыптыр. Атаң көрө ушул антташпай койсом болмок экен ушул. Менден ал баатыр окшойт, күчтүү окшойт. Наспайын тартсам ушул бычанды тузун кесип өткөнчө аттан түшүп каласыз дедим. Айтыптыр тиги бөбөтөй, мен сени тайлак кылдым, бирөөсүң тайлак болгонсуң. Тарат сен олдон кимди салмак элек. Сен эми анда антка жоого дагы антка турмак белең. Сен баатыр болсоң, амал таап өлтүрсөң болду да. Айбалтаны жердин кашына байлап коюн, айбалта менен өзүң немеге өнөрүң менен чаап өлтүрөсүң. Деп анткенсе тайлак жанагы атка айланып кетчү экен да. Чабыртын атка. Найсадан буйтап. Ошентип анан биринчи өйдөтөн ылдый көздөй тайлак сайып арапты. Ошондой айдош жерде өйдүлдү. Анан өйдөтөн ылдый көздөй арап тайлак арапты сайганда арап күчтүүлүк кылып он экен да, экөө тирешип найсалар тайып кетип, бирок найсалар сынбайт. Анан кайта экинчи беттешкенде ылдыйтан өйдө көздөй тайлак болуп калып, арап өйдөтөн ылдый көздөй тайып калат да. Ошондон амал кылып ошо буйтап анан жагы типтей найсасын кагып, тигинен капталдап, сүбөгөнөн айбалта менен чаап, антты бускан болуп калат ошондо. Тиги тайлак баатыр. Ошон үчүн жанагы бизде айтылып жүрөт да, тиги бөбөтөй болбосо арапты өлтүрө алмак эмес. Бөбөтөйдүн жардамы менен өлтүргөн. Же болсо бөбөтөй чыга калып ошентип акыл айткан деп ошол бөбөтөйгө баатырлыгын чаптап койгон жери бар да. Анан болбосо ал тайлак өзү эле өлтүргөндүгү аныкталды арапка. Экөө тем более беттешкенден кийин, таанышкандан кийин бөлөк киши чыкмак беле. Анан ушул жанагы бөбөтөйдү ошол жерден элдин оосунда ушундай бир сөз бар, ошол бөбөтөй болбосо тиги тайлак арапты өлтүрө албак эмес экен дегенчи. Жанагы антка турбагын деп айткан сөзү бар экен да ошон. Кийинки соозуңузда Токон Аксакал, жанагы Токтонолбай эке, жанагы бир ушул архивный бир документ менен таанышып атам деп аттыңыз беле? Ошол кимден жазылган экен? Толук молда атабыздан жазылган экен? Абдыкалык Чоргоевдон? Абдыкалык Чоргоев атабыздын жазган экен, ыр түрүндө кылып жазыптыр. Эми баягы шрифт болбогондон кийин кол жазманы кээде толук по буквам окуш кыйын экен да. Кыргызча, латын алфавитинде. Кыргызча алтын алфавитинде жазылыптыр, ошону окуп атам. Ошондо жанагы арпада ошо Чатыркөлдө 15 күн ошол үлүш Кыргыздын бийлигин берип, 2-1 колуна берип, Кыргызга эгеси болду деп жүрөт. Бирөөндө 2 жума деп жүрөт, 2 жумада берилди деп ырларын арганда. Анан ошол жанагы мени кызыктырышы болду, жана Тайлак баатырдын үлүш бөлгөнү. Элге, урууларга жерди бөлүп, үлүш кылып, бул уруу бияка жашайт, бул уруу бияка турат, момундай деп аскерлик бир согуш болсо чогула алып кантип чогула калат. Антип аскерлик деген ойлонсо керек, ошондо элге үлүш таратканы бул жана хандын укугу экен да. Мисалы ормондун убагында ормон үлүш тарат деген мен эчтен окуган жокмун. Анан Тайлактын экинчи артыкчылыгы бул кыргыз ичиндеги майда уруулар менен урушкан эмес, үстөмдүк кылган эмес, жана налог салып аны кыйнаган эмес. Ал бул коргоп гана келген да, ушу Казактан коргогон, Өзбектен коргогон, Кытайдан коргогон кыргыздарды. Бул кыргыз үчүн чабышып эле келип, кыргыздын ички майда урууларына тийишкен эмес да. Адилет баатыр болгон. Адилет баатыр болгон, бул чыныгы баатыр. Тайлак баатыр жөнүндө Кытай булактарынан да кандай болгон бир жаңылыктарды билесиз? Ошол жөнүндө да айтып өтсөңүз. Эми муну өткөндө Өтбек Сапаралиев акеден эле сурап уктум, ошол Кытай булактарында да бар, ошол Кыргыздын бийликтин ээси болгон Тайлак деген бар дейт да. Ак иште ошо казып атса керек, анда көрөбүз. Жыйынтыгы чыгар. Экинчи Эдиге баатыр менен урушканы боюнча бизде мындай айтылат. Эдиге бул арап менен антташкан дос болгон экен. Анан ошо араптын кунун куйум деп аны айттырып жөнөгөндө анда ошо астынан тосоюн деп анан барып
жанагыл бул Султан Мурда Марал кечүү деген жерден беттешкен дейт. Арап менен. Ага чейин Арапта бул чүйдөгү бир топторун кырып ийсе керек. Анан беттешкенде анан тиги Эдиге менен чыкканда Эдиге абдан зор күч экен. Анан баягы чабышып, сайышып, эш куралдарынын баары калбай түшкөн этегинен тайлак тигини улак тарткан эмешак эңге басып чопуктун өңүрүнөн сүйрөтүп анан аттан алып түшүп жерге сүйрөтүп. Анан ат тиги оор киши да. Анан аттан ажырап колунан чыгып кеткен да, түшүп калыптыр жерге. Аттан ажыраганда. Анан ошондо тайлакка тим берилген, тайлактын колунда эч курал жок. Аттын үстүндө. Эдигенин колунда кылычы бар экен да. Анан тайлак келсем тиги кылыч менен чаап коюшу мүмкүн да. Ошондо Эралы батырына ошондо Эралыны айтышат ушул. Жанындагы жигитине сен дем албай тур деп ийнине коюп элдин арасынан. Эралы батыр. Эралы батырынан кулак каткан дейт, кулактын ичине. Кулактын тешигине киргизип аткан дейт ошондо. Ошондой да жер бармыз, жер аты. Эралынын аткан жери, Эдигенин жаткан жери деп. Жаткан жерде ушундай айтылып калды деп бизде айтылат да. Ошол Эралы батыр ошол жанагы тайлакка болушуп тиги ок тийди делбесин деп туруп, ошол атканда кулактын тешигине аткан. Бизде ошо жумгал ишинде ошондой айтылат. Ушинтип айтылат да. Эдигенин аткан жери, эме Эралынын аткан жери, Эдигенин жаткан жери деп. Ошол Эралы аткан дейт Эдигени. Бирок тайлак аттан алып түшүп, куралын алып түшүрүп жанагы. Бирок кайра беттешкенде тигил аттын үстүндө жалаң курал жок кол менен эле тиги кылыч менен экен. Анан ошол жанагы тайлактын кылычы да кыска болгон да. Тайлактын кылычы шупурма деген кылыч болгон экен. Бул шупурма деген кылычты Айдар деген уста жасаган. Айдар устанын бүгүнкү тукумдары бар. Айдар устанын тукумдары жети Акталада, ошо бүгүн Торпокчу деген уру бар ыманын ичинде. Ошолордун Айдар уста жасаган экен. Булардын 7 мууну уста болгон. Булардык ошол булар зергерлик кылган эмес, булар именно ошо темирден болотун таап, кийинки эң акыркы мууну асыга алатаны мен көрүп калдым. А киши ошо темирден өгөө жасап, метчик жасап, кол менен агесте завод соголу уста киши жасап, ошо метчикти бизде Сейди деген жесте айтчу уста киши болчу эгер. Асыга алакенин колун күч эмес метчик жасаганда сугарганда алаканына сала калып, мөлтүргөн кысыл темирден мынтип салганда алаканы күч эмес. Метчикти ушинтип сугарчу деп. Мен аг кишини көрүп калдым, ошо чай ичкен чынны алаканына жабыштырып коюп, мен суур дегенде биз кичинекей балдар тартканда чыкчу эмес алаканына. Түбүн жабыштырып коелу алаканына. Кол жумшак киши болчу. Анда булардын тукум менен эле ушул Тукум менен булар уста болгон да. жоо жараган жасап келишкен турат. Айдар уста. Ошол Айдар уста тайлактын кылычын жасаганда тайлактын кылычы кыска болуп калган дейт. Кийин ошо Совет өкмөтү болгондо Таштанбектин кылычы деп архивге өткөрүлгөн деп айтылып жүрөт бизде. Ошол биздин аксакалдардын айтымында маалыматтар да бар. Бул ат башыда Татыбек деген киши болуп тур, баатыр. Бул Ажыбек баатыр менен тең ата болгон. Ошол мен Ажыбек менен чабышам, мага тайлак келип мага кошулсун дегенде болбой коюп, кой мен ага барбайм. Мен Ажыбекте мен жигитим болсо, сен дос болсом. Кой барбайм. Десе анда атын берсин же кылычын берсин десе, кылычын берген экен. Мен болуп турем. Өсүңдөн деп. Анан Ажыбек тиги Татыбекти өлтүрүп койгон экен. Анан ошол боюнча кылыч алынбай калып, ошо Татыбектин иниси Таштанбек дегенде калган. Таштанбектен кийин казакка өтүп кетип, Тезектөрөнүн убагында казактар чапканда ошо казакка түшүп кетип, анан жана калгулу барып алып келгенде ошол айткандай ушу биздин тайлак баатырдын кылычы кетип калыптыр, силерге бериңиздер дегенде Тезектөрө алып келип берле кылычын десе, бир кооз кылчап келем, алып келсе бул эмес. Сен тигилерде ошо муйтуйган эмеңди ушун эмне десин алып келсе мына деп тулганы чапканда тулганы сары майда кескен дейт тайлактын кылычы. Ана бул шыпырма деп атачу экен кылычын. Ошондуктан шыпырма деп аталган. Шыпырма деп аталып, ошол кылычты алып келгенден кийин ошо Таштанбекте жүрүп, кийин музейге өткөндө Таштанбектин кылычы деп өттү деп биздин аксакалдар айтып жүрөт да. Анан бул тиги эмени тайлак баатырдын эрдиги ушунда жанагы тайлак баатырдын сөөгүндө ошол өбүскө койдурбай нарын суунун түндүк жагына өтсүн деп ошол атайын Эрденех хандын убагында жерди ээлейсиңер деп жиберген да, Чыбылдый баатырды жибергенде ошо жер ээлөгөнгө жиберип тайлак баатырдан мурун өлүп Чыбылдый. Чыбылдыйдын мүрсөсү коюлганда ошо Кокон хандыгынын казнанын немеси аркасы менен коюлган дейт. Ошол кооздолуп туруп деп. Кийин мен өзүм атамды айтып калчу, ичинде ат минген кишинин сүрөтү бар эле. Кийин эле могул Совет өкмөтү Тайлак баатырдын күмбөзүнүн жок, Чыбылдыйдын ичинде. Анан ошо Чыбылдыйдын өлгөн деген тайлак өлгөндө тайлактын сөөгүн ошо Чыбылдыйдын жанына койгон да.
Анан ошол жерде бастарынан эп кой бул саяктар чыбылды ким тайлак ким. Жерде кылбай коет деп, анан жерде элик кылып туруш үчүн ошол атайын Кокон кандыгын айттырып атынан көчүрткөн дейт. Атантай ошо 1 жыл кетип калып, качып алып кетип калып, 1 жылдан кийин келип анан көчүрүп тайлактын сөөгүн алып барып өйүскө койгон дейт. Нарын суунун өйүсүнө. Жанагы нарын суунун оң жагында Куртка чебинин ар жагы жен жанда турбайбы? Ошо койгондо ошол жерге коюп, Атантай тайлактын күмбөзү бүгүнкү күнү бар. Ошону мындан бир 10 жыл мурун ошо реставрация кылып жасалды жаңы эле. Өткөндө да биз Алашар бир жазда барып көрбөдүкпү? Ошол жерде тайлактын күмбөзүн, тайлактын күмбөзүнүн сол жагында ошол жерде кыш заводу бар экен да, ошол жергиликтүү калк ошону көрсөтүштү, ошол кыз заводу дагы ошол жерден бышырган экен, азыркыга чейин турат. Ооба, ошону тайлактын мүрсөсүн курганда ошону салып ошону бышырып жасаган дейт. Кийин жана Келдибектин мүрсөсүн да ошондон бышырган деп айтылат. Жана Чоро Келдибектин дагы күмбөзү дагы чоң күмбөз эмес, ошондон дагы айтылат. Ал жанагы Осмон, тайлактын мурат Осмондун убагында өлгөн да. Чоро Келдибектин күмбөзү да турат азыр. Ал да бар ошол күмбөз деп айтылат. Чоң рахмат анда. Ошол Тайлак баатырыбыз жөнүндө ошол азын олак кеп курду окшойт. Анан Тайлак Атантай баатырлардын Кокон хандыгынын летописинде жазылган материалдар бар дейт да. Ушунун убагында ичкилик Молдонияз деген философ өзү акын, анан ушул Кокон хандыгынын летописин жазган киши экен да. Анан бул ошол жерде медресе салдырып, медреседе балдарды да тарбиялап окуткан экен. Ушул Жумгалга жери келип, ошол убакта окуяны жазып, анан өзүнүн ыңырларында китебинин 6-санат деген бөлүгү бар экен. Ошол жерде ушу Тайлак баатыр, Атантай баатыр анан Дыйканбай болуш жөнүндө, ушунун ашы жөнүндө жазып кеткен экен да. Ушул китебинде полный материал бар экен. Ушул материал менен колума тийди жакында. Анан ичинде ушу жазылган экен да. Себеби Тайлак баатыр менен Атантай баатырдын эрдиктерин Кокон кандыгына тарка түшүргөндөн кийин жана сиздер айтып аткан нерсе бул кыргыз элинин боштондук кыймылын же болбосо сырткы душманга жасаган чоң эрдиги да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Туугандар ушул жанатан бери Тайлак баатыр жөнүндө жакшы аңгеме дүкөн дилмаек болду. Биз ошо кийинки берүүлөрүбүздө Саяк элинен чыккан, жетиген Саяктан чыккан Эр Солтоной, Эр Садыр, Качканак баатыр, Түлкү баатыр, Качке баатыр, Эралы баатыр жөнүндө баягы аңгемебизди келечекте уламакпыз. Ошону менен саламатта калыңыздар. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз.